Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Илим булагы YouTube каналыбызга кош келиңиз. Тажвид менен Куранды үйрөнөбүз онлайн курсунун 27 сабагындабыз. Сиздер менен бүгүн алиф тамгасы жөнүндө, башкача айтканда, вау жана я көрүнүшүндө сүрөтүндө колдонулган алиф тамгасы жөнүндө сабак өтөбүз. Сабакка алгач мисалдар менен баштайбыз, андан соң сабакты түшүндүрүп беребиз. Ила, ala, bala, huda, istawa, sawwa, aba, hatta, ta'ala, أولى أدرى عيسى موسى تقوى صلى فهدى تلقى أخرى يسرى يغشاها صلاة زكاة حياة غداة حسنى نجانا مناة نجاة. Теманы түшүнүү үчүн алгачкы мисалдарга көңүл бурабыз. Алгачкы мисалдарда алиф, лам, я тамгасы жазылган. Мисалы ила сөзү деп окудук биз. Мында алиф жок, бирок лам тамгасында фатха белгиси бар жана артынан я тамгасы жазылган. Бул жерде эч кандай и белгисин көрбөсөк эгер биз, анда биз бул я тамгасын, демек алиф милдетин аткаруучу я экенин түшүнөбүз жана ила деп гана окуйбуз. Аля. Эгер я тамгасынын өзүнөн мурдагы тамгада фатха белгиси турса, анда биз аны ар дайым алиф милдетин аткаруу үчүн келгенин туура түшүнүп, анда аны биз а деп гана узартып коебуз. Ила, аля, бала, худа, истава, сауа. Булардан байкаган болсок, баарында өзүнөн мурдагы тамгада фатха же болбосо тикелей алиф бар жана артынан я колдонулган. Мында сөзсүз түрдө узартуу а тыбышы гана колдонулат. Ушул эле көрүнүш вау тамгасы менен да кайталанган. Вау тамгасы колдонулган, бирок биз а деп узартып, тыбышты алиф сыяктуу колдондук. Мисалы наджати, наджати. Жим тамгасында тикелей алиф, мындайча айтканда фатха белгиси турат, а деп узартуу үчүн, жана вау турат. Мында биз эч кандай у тыбышын колдонбойбуз дагы, у аракесин. Жөн гана жим тамгасына көңүл коюп, жим тамгасы демек узартылыш керек болсо, жим тамгасын а тыбышы менен узартабыз. Наджати. Теманы дагы да бекемдеп жакшылап түшүнүү үчүн, эгер Куран китеп болсо колуңуздарда, Куран китепти ачып, болбосо атайын алифбе китептери бар. Ошол китептерди ачып, мисалдарды көрсөңүздөр болот. Сөздөрдү, аяттарды окуганыңыздарда дал ушундай мисалдар сөзсүз кездешет. Ал кездешкен учурда байкайбыз, өзүнөн мурдагы тамгада фатха белгиси бар, андан кийин я же вау тамгасы колдонулган болсо, анда биз алиф иретинде гана окуп коебуз. Көрүнбөгөн алиф бар, бирок я жана вау тамгасы ал алифтин милдетин аткарып жатканын түшүнүшүбүз керек. Теманы акылыбызга дагы да жакшылап түшүндүрүп сиңирүү үчүн мисалдарды кайра-кайра окуп, көзүбүз менен жакшылап үйрөнүп жаттап алуу бизге пайдалуу болуп эсептелет. Сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Анда эмесе көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүнөн сөзсүз түрдө теманы кайталап, мисалдарды кайрадан окуп чыгабыз. Жай түрдө берилген, көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүндө. Мына ошол жай түрдө берилген мисалдарды жакшылап кунт коюп, окуп, теманы түшүнөбүз.